Кармасам койдун жан башында экен. Салам доске. О, салам доске. Бул менин сүйлөшкөн кызым болот. Атым Сексигүл. О, таанышканыма кубанычтамын. Тарт колуңду. Макул. Ал сага жазып атат го. Тамашалашып жаткан турбайбы? Букалардын сүтү кандай болот? Мен сага канча жолу кайталап айтайын. Букаларда сүт болбойт. Жанагы досуң дагы жазып жатат. Инең дурайын, мен ага жазганды көрсөтөм азыр. Токтосоң. Тамашалашып жаткан турбайбы? Жан, байпагымды көрбөдүңбү? Тамашалашып жаткан турбайсыңбы? Макул, макул. Эки мүнөт жана 14 секунд. Жаңы рекорд койдуң. Азаматсың, Алиса. Менин атым Майк Фрэнклин. Мен көттү түшүргөн фитнестин негиздөөчүсүмүн. Бул фитнес дүйнөгө таанымал. Эгер бул фитнеске катышууну кааласаңыз, анда эмнеден корккондугуңуз тууралуу айтасыз. Ал эми калганын бизге коюп бериңиздер. Көттү түшүргөн фитнес өзү ур же кач деген режимди жандырат. Коркутуу сезими менен тез эле биздин ашыкча майларыбызды жоготуп салат. Мага кичинекейимде өгөй атам дем берген. Ал мени бычак менен кубалайт эле. Психологдор мени жинди дешкен. Бирок ага карабай биз ишибизди улантып келебиз. Бизде костюмдардын көп түрлөрү бар. Профессионалдуу актерлор бар. Корккон нерсеңерди чындыкка айландырабыз. Ох, жакшы чичип чыктым. Биз түз эфирде бүгүнкү Батыр менен Маек курабыз. Мыкты ойнодуңуз. Рахмат, мен ушинтип чичип турганды жакшы көрөм. Түшүнүктүү. Бүгүн кандай чычтыңыз? Жакшы эле. Мындан да жакшы кылсам болмок. Бирок баары бир үйдөгүгө жетпейт да. Эми түшүнөсүңөр да. Эми кайталоону көрсөк, сиз аябай кылдаттык менен көтүңүздү арчып жатасыз. Мындай жетишкендикке жетүү үчүн эмне кылуу керек? Эми ошол тууралуу кыскача айтып кетсеңиз. Эми бул ишим боюнча мен мастермин. Көп жылдык тажрыйбам бар. Көпчүлүк ойлошот үстүнөн астыга карап арчыш керек деп. Чындыгында астынан үстүнө карап арчыш керек. Баары оңой, коркпогула. Кеңешиң үчүн жана убактыңды бөлүп келгендигиң үчүн рахмат, Нурик. Чакырганыңар үчүн рахмат. Охо, колдоруң мынча жумшак, эмне менен жуудуң? Жок, мен жуубадым. Азыр болсо студияга кайтабыз. Жарнамалык тыныгуу, биз кайтып келебиз.